Урматтуу телекөрүүчүлөр, эсиңиздерде болсо өткөн жылы улуттук баалуулуктарды эске салып, кыргыз элинин каада салт, үрп-адаттарын даңазалап жандандырган Кыргыз таануу долбоору эфирге чыккан. Мына ушул улуу кыргыз элинин баалуулуктарын баяндап, даңазалоону максат кылган бул долбоордун экинчи айланпасын сиздерге сунуштайбыз. Быйылкы жылы дагы борборубуздагы 17 мектептен окуучулар катышып, долбоордун жалпы билим баскычында кыргыз таануу багытындагы сабактар өтүлдү. Соңунда окуучулардын арасынан мыктылары тандалып алынып, кийинки көрсөтмө билим баскычына жолдомо алышты. Жолдомо алганга аракет кылгам, ошо башка ар бир сабакка кечикпей келип, мындай калтырбай келүүгө аракет кылып, ошо билимди алган сайын андан да көбүрөөк алганга аракет кылдым. Негизи биз шаардык балдар болгондон кийин ошо каада салттарды үйрөнүүгө аракет кылдык. Өзүнүн ата баба, ата тегибиз кандай жашаганын үйрөнүп, ошо ар бир бала ошо аларчага барганда өз ата теги кандай жашаганын китеп бетинен окубастан эле ошо иш жүзүндө да көрө алат деген үмүттөбүз. Бул сабакка катышканым мындай өзгөрүү, чоң өзгөрүү, башкача. Баягы топ деп чуркап жүргөн бала эмес. Ою да өзгөрүп, апа мындай турбайбы, тиндей турбайбы. Ай, мен айтпадым эле, ошо сиз айтканда көңүл бураптыр. Ага караганда балдар кызыгып атат, баары кызыгып атат. Аябай кызыгуусу чоң да баламдын. Натыйжада 4 райондун атынан топтор түзүлүп, Кыргыз таануу боюнча ат салышууга бел байлашты. Арбаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Сиздер менен Кыргыз таануу долбоорунун экинчи айланпасында көрүшүп жатканыбызга абдан кубанычтабыз. Быйыл бул долбоорго Бишкек шаарынын 17 мектебинен түзүлгөн 4 курама топ келип олтурат. Анда эмесе аларды тосуп алалы. Мана балдар ушул конушка келдик. Илгери кыргыздар конушка келгенде Кудайга сыйынып, 4 жагы тең кыбыла деп 4 жакка жүгүнчү. Ушул күнүбүздү Кудай кут кылсын. Кудай баарыбызга кубат берсин, тынччылык берсин. О жараткан Алла Таала, ушул тоо ташыңа биз сыйынабыз. Анда эмесе ушул конушубузду мен аластап коеюн. Илгери кыргыздар ушул келген конушун сөзсүз тазалап, сырыктап, арчалап, от менен, түтүн менен арчалачу. Себеби кыргыз эли илгертеден ушул Кудайга жалынып, Кудайдан жакшылык сурап, ушул отко маанини абдан чоң берген да, себеби деген от абдан керек болчу. Алас, ар баледен калас. Конумуш жайлуу болсун. Өрүшүбүз жайык болсун. Элге журтка Кудайым тынччылык берсин. Элге журтка Кудайым биримдүүлүк берсин. Токчулук берсин, береке берсин. Алас, ар баледен калас. Алас, ар баледен калас. Şu алган билимибиз кубаттуу болуп, ырыс кешиктүү болгула, ыймандуу болгула. Алас, ар баледен калас. О жараткан Кудай, элге журтка тынччылык бер, токчулук бер, барчылык бер, биримдүүлүк бер, ынтымак бер. Балдарыбызга Кудайым келечек бер, түпкүлүк бер, ыймандуулук бер. Бинимине кубат бер айланайын Кудай, сезимдерине нур бер, жан дүйнөсүн бай кыл. О жараткан Алла Таала, биз сага ыраазыбыз, тобо дейбиз, шүгүр дейбиз. Амин. Урматтуу телекөрүүчүлөр, катышуучулар салтка ылайык журт тандап алышты. Кезек боз үй тигүү боюнча көргөзмө сабакта. Анда эмесе окуучулар канчалык деңгээлде боз үй тиккенди билишет, бирге күбө бололук.
Анда эмесе достор, ишке киришели. Боз үй тигүүдөн эң биринчи босого таяктан башталат да. Босого таяк коюлуп, андан кийин керегелер коюлуп башталат да. Ошон үчүн бизге шарт ыңгайы кандай келет? Эшикти каяктан чыгарсак бизге ыңгайлуу болот. Жер шартына байланыштуу. Ошо эң биринчи эшик каяктан тура ачыларын аныктап алышыбыз керек. Биз жер шарты боюнча чыгышты каратып койсок, моякты каратып коюшубуз керек да. А биздин кошуналар болсо артта болгондуктан, экөөбүз эми кошуна болгондуктан биз таарынган кишидей болбой, боз үйүбүздү жер шартына байланыштуу маңдайлаштырып коюшубуз керек. Ошон үчүн эшигибиз жактан болот. Эки боз үй бири-бирине карап, кыргыздар илгертен эле бири-бири менен меймандос болгон, конок күтүшкөн, анан таарынбаш үчүн экөө бири-бирин каратып турганга, кирип чыгышканга оңой болгондой. Эми балдар баштадык. Босого таяктап келгиле. Эми эшикти туралап койгула. Могу азыр эшик койгон эшигиңер каяка ачылат? Ичине ачылма болуп атабы? Ошо ичине ачылыш керек. Мына туура. Эшикти туралап койдук. Буга эми бирөөңөр эшикти кармап тургула. Калганыңар керегелерди жайгаштыргыла. Кереген баш аягын билесиңер да? Ошого жараша эле мондай ийилип кеткен жагы башы болот. Бул түбү болот. Ошон түбүн ылдый каратып туруп, кереге боолорун чечип туруп, алдыга экөө болуш керек. Абайлап көтөргүлө, жандыргыла. Эң биринчи эле баштаганда кереге боо менен босого таякка байлай баштайбыз. Эң биринчи. Бул капталында ошондой байлагыла. Бул чалма деп коет. Чалып көрдүңөр? Байлаганда чалат. Муну ичинен да чалса болот. Бирок үйдүн кооздугуна ылайык болуш үчүн, көрктү бериш үчүн. Муну тышынан чалса, ичинен коозураак көрүнөт. Болду, бул даяр. Бул кереге чалгыч дейт муну. Сыртына чыккылачы. Баарыңар сыртына чыккылачы балар. Могу сыртынан тартылат. Муну жандырба, ушунда камап тур. Чалынат да. Койор. Жо сен кете бер, сен кете бер. Жөн эле ичинен, көзөмөктүн ичинен алынып туруп, кайра сыртынан чалып кетет да. Андан ары кете берсең болот. Бекемди кошулган керегелер, эки кереге кошулган жерден бул кереге чалгыч чалынып бекемделет да дагы. Кереге чалгычты чалгандан кийин түндүк көтөрмө башталат. Түндүк көтөрүп улуктарды тизишибиз керек. Ал үчүн эмне керек? Ал үчүн бизге жыгачтын, боз үйдүн жыгачы 5ке бөлүнөт негизинен. Бул босого таяк, кереге, уук, анан түндүк. Анан эле ошондой эле жыгачы болуп, бул бакан кирет. Бакан өзүнчө боз үйдүн жыгачы болуп эсептелет. Жалгыз болсо дагы боз үйдүн жыгачы болуп эсептелет. Тиккенге абдан бир өзүнүн зор салымын кошот. Түндүктү эркектер гана көтөрөт, кыргызда салт боюнча. Эркектер гана көтөрөт. Ошону көтөрүп алганда дагы бул босого жактан көтөрөт. Босого жактан түндүктү көтөрөт. Кайра ошол чечкенде дагы босого жакка түшүрөт. Түшүндүңөрбү? Түндүктүн жел боолорун байлагыла биринчиден. Эми түндүктү босого жактан беребиз. Жел боолорун чыгарып бергиле. Чам карактарын тең ортосуна саябыз. Эми көтөрөбүз, түндүктү көтөрөбүз акырындан. Мына байларды, эки саканак турбайбы? Ошонун ичкисинен алабыз. Алысыраак жагынан алабыз да мындай 8 кылып чырмайбыз. 8 кылып чырмап, аяк жагына келгенде жөнө эле байлап салбастан казык кош кылып байлап коебуз. Бул чыкпайт. Ук тизгичти момдайына чалып кете берсең ким Элдар. Астынан алып туруп астынан чаласың да.
2 уктун ноктосунан өткөргөндөн кийин кайра астынан аласың, адашпа. Үстүнөн алып кетсең, мындай кандай сен бир иретти бузуп аласың да. Анан мону да оңдоп кеткиле бирөңө. Оңдоп тартып өтүсөр болот. Ортодо укту түздөп туруп, анан саап кеткенде ошондо бул жылбай калат. Түзөш керек. Укту түздөө. Биринчи укту түзөш керек. Анан кийин жип менен саап кетсең, чалгычты саап кетсең түзөп калат. Мына азыр сөгүн тургуздук, Кереге уук түндүк бекитилди. Эми кийинки жасалгасы чийге киришебиз. Чийди байкасаңар, мындай бир караганда айырмасы жок. Асты үстү бирок кереге окшоп чийдин да башы болот, аягы болот. Аны кантип тандап билесиз? Негизи жасалгалуу боз үйлөрдө үстүн көктөп коет, чүпүрөктөр менен. Этегин да көктөп коет. Азыркы учурда биз эң эле жөнөкөй ыкма менен текшеребиз. Төбөсүн карайбыз. Канчалык таза, анан этегин карайбыз, канчалык таза. Демек, кайсы ягы ылдый, кайсы ягы бойду. Түшүнүктүү, жөнөкөй эле. Мондайынан бияк бекилет, босого таяка беките бергиле акырында. Могу тешиктеринен. Көзөнөктөрдөн өткөрүлө, могу туштан. Акырма жерден өткөрүп бер. Бунусун мондан өткөрүлө, ким жорубай. Бир эле эмени кармабай, экинчи жийинден алгыла, этегинде акыркы ылдый жагында жийинде. Чий жыгачта эмес, эске алгыла, бул мындай кичине жумшак болот. Ошон үчүн өтө катуу тартпагыла. Тартылгандан кийин туурдук койгула. Туурдук чыгыла. Туурдук жер чийип калбасын да, ошону. Түп жагы чирий берет да. Ошон үчүн бир аз өйдө көтөрөбүз дагы. Бул жипти байлаганда дагы эгер аз мындай байлап койсок, бул ылдый тартканда түшүп кетет да. Ошондуктан муну мындайынан байлайбыз. Бул жип өзүнөн өзү эле көтөрүп калат да, турдук. Аз бош чалпабыз бияка. Мунун атын тегирич деп коет. Бул боз үйдүн жасалгасы да, кооздукка. Коймосу ишин карайт. Ушинтип аягына чейин чыгасыңар. Анан бел кырчоону бияктан көзөнөкчөдөн өткөзөбүз. Анан тартып атканда жакшыраак карайсыңар да. Бияк бет сайма жагы, ооз жагы сыртты карап турат. Ушуларды айтып түшүнүп кетиңиз. Бул деген боз үйдүн жасалгасы катары кетет да, сырткы жасалгасы катары. Анан оюн жагы, кооз жагы сыртты карап турат да. Мындай кылып койгондо көрүнбөй калат, эч бир кажети жок болуп калат да. Ya buradan koyalım. Балдар, монтип жибин ичине киргизген себеби азыр көрөсүңөр. Үзүктү ууктардын үстүнө таштаганда бул эметет да.
тоскоол болбойт да. Балдар кармайбыз, үзүктүн жегин кармайбыз, сылды түшүрбөгөнү. Так, кармап турабыз. Мына балдар, азыр силер боз үйгө арналган көрсөтмө сабагына катышып, боз үйдүн жабдыктары менен таанышып, андан сырткары өз колдоруңар менен боз үй тиккенди үйрөндүңөр. Эми ошо алган билимиңерди текшериш үчүн сынакка кезек берели. Сынактын эреже тартиптери төмөнкөдөй. Азыр 4 топко 10 суроо берилет. Албетте суроонун баары боз үйгө тиешелүү. Кайсы топ суроого даяр болсо, колун көтөрүп, топтун атын атап туруп, кезекти алат. Эгер биринчи кезекти алган топ суроосу толук болуп алса, албетте суроо толук эмес деп айтылат дагы, кезек кийинки топко берилет. Анда эмесе, баарыңарга ак жол каалап, сынакты баштайлы. Биринчи суроо. Эмне үчүн керегени канат деп аташат? Делгер тобу. Биздин билишибиз боюнча боз кереге канатсымал болуп бири-бирине биригет. Ошонун себебинен аларды боз үйдө керегелерди канатка салыштырып аташып коюшкан. Жооп туура эмес, кезек кийинки топко берилет. Боз үйдүн керегелери негизинен жыгачтан жасалгандыгына байланыштуу ал бөлүк-бөлүктөр менен жасалат жана ар бир бөлүгү бул канат деп аталат жана байланышы боюнча дагы мындай тегерек формасында болгон үчүн алар канат болуп бири-бирине байланып турушу керек. Ошон үчүн канат деп аталып калган. Жооп туура эмес, кезек кийинки топко берилет. Биздин оюбузча эмне үчүн канат деп аталат? Анткени мисалы куштун канаты ал биздин керегелердей болуп жайылат. Жана керегелерде болуп биригет да. Ошондой эле муну куштун канатында салыштырганда анан бардыгын өзүнө камтып турат ичине. Анткени куштун канаты дагы өзүнчө бир бардык касиеттин баарын бириктирип алат. Негизги ролду ойнойт да канатычы, куштун канатычы. Ошондой эле боз үй дагы ошондой. Рахмат, жооп туура. Анда кезекти кийинки суроого берели. Экинчи суроо. Боз үйдүн жыгачынын кайсынсында көзөнөгү бар, кайсынсында көзөнөгү жок? Кезек жетиген тобуна. Негизинен боз үйдүн жыгачынын 5 түрү бар. Ага кереге, уук, түндүк, бакан жана эшик таяктары кирет да, эшик жыгачтары, босого таяктары. Ошонун ичинен керегеде жана түндүктө жана босого таяктарында көзөнөкчөлөр бар. Ал эми түндүктө жана уукта жок. Уукта жана баканда көзөнөкчөсү жок болот. Жооп кабыл алынды, бирок тилек алышы толук эмес. Боз үйдүн көзөнөктөрү бул боз үйдүн сөөктөрүндө болот. Атап айтканда эң биринчи көтөрүлгөндө эле түндүктө болот. Түндүктүн көзөнөктөрүнө ууктар киргизилип сайылат. Андан кийинки көзөнөкчөлөр бул боз үйдүн канатында, башкача айтканда керегесинде болот. Атайын керегенин көзөнөктөрүн эчкинин терисинен жасалып, атайын көк менен сайылып жасалат да. Андан кийинки көзөнөкчөлөр бул босогодогу көзөнөкчөлөр. Көчал тобунан жооп бул биздин жооп бул босого таяктап көзөнөкчөлөр болот. Аны деген
босого таякты орноткондон кийин биз керегелерди жаябыз жана керегелердин боолорун ошол босого таяктын көзөнөкчөлөрү аркылуу өткөзүп анан керегелерди аштап кетебиз да. Дагы бир көзөнөкчөлөр бул түндүктө болот. Дилгир тобу негизи эле эң башынан биз түндүктөн баштайбыз. Түндүктө сөзсүз түрдө көзөнөкчөлөрү бар. Андан кийинки уукта да көзөнөкчөлөрү бар. Анткени уукта боону байлап атканда мына ушул жерде да көзөнөкчө деп атайбыз. Андан кийинки эшикте да көзөнөкчөлөр бар. Анткени кереге тангыч аркылуу көзөнөкчөлөрүнө киргизип керегелер менен бириктиребиз. Булардан бир гана боз үйдүн жыгачтарына мында бакан да жок, ошондой эле кереге да жок. Туура жообу. Негизи көзөнөгү жок жыгач бул бир гана бакан болот. Бу жерде топтор баканга да кереге кошуп кеттиңер. Бул топ болсо дагы уукту кошуп кеттиңер. Болсо туура жооп бир гана баканда көзөнөгү жок. Боз үй канча геометриялык фигураларды камтыйт? Боз үй негизинен геометриялык фигураларды камтыганда бул эң биринчи эле тегерек болуп эсептелет. Андан кийинки саканактардын ортосу бул ромб болот. Босого төрт бурчтук болот. Боз үй цилиндр формасына дагы ээ болот. Жооп толук кандуу болгон жок. Ошондон кезекти кийинки топко беребиз. Дилгир тобу негизги фигуралар болуп, бул болсо айлана, анан кийин ромб кетет, жана эшик болсо тик бурчтук, жана конус болуп кетет. Жана боз үйдүн сырткысы 3 бурчтук. 3 бурчтук, 4 бурчтук, ромб, тик бурчтук, цилиндр, конус, түз сызык, сынык сызык, тегерек. Бул биринчи деген ромб болот. Анан кийин 4 бурчтук, тик бурчтук жок, 4 бурчтук, анан цилиндр формасында, анан ромб, анан конус. Негизи туура жоопту уккула. Боз үй канча геометрик фигураларды камтыйт? Биринчи эле айлана, экинчи квадрат, үчүнчү 3 бурчтук, кийинкиси цилиндр, конус, тик бурчтук, ромб. Анан эң акыркысын эч кимдер таппадыңар, трапеция. Суроо, тегирич деген эмне? Тегирич бул болсо ууктун билегинен арта курчалуучу кийизди айтсак болот. Бул тегирич болсо жабык баштын алдынан курчалат, жана болсо тегирич ич жагында да сырт жагынан да курчалат. Жооп туура. Кезек 5-чи суроого берилет. Үйдүн ээси төр ээси боло алабы? Негизинен деген үйдүн ээси деген үйдүн ээси төрдүн ээси боло албайт. Бирок негизинен ошол эме деп айтылат го кыргыздарда деген. Кыздар деген ошол кеткенде төр күнү депчи. Төр деп анан ал деген өзүнүн ошол ыйык жерин, өзүнүн ыйык бөлүгүн айтышат да. Анан коноктордун ордуну болуп саналат. Сыйлуу коноктордун ордуну төр болуп саналат. Биздин оюнча үйдүн ээси, эгер ал үйүнө конок келсе, ал төр ээси боло албайт. Ал үй бүлөнүн менен эле отурса, анда ал төр ээси боло алат. Жооп кабыл алынды, жообуңар туура. Кезек 6-чы суроого берилет. Кыргыздар боз үйдү жасаганда малдын бир нече түрүнөн жасалган каражаттарды колдонушат. Суроо, кайсынысы кайсы малдан жасалат? Биринчиден бул жылкынын жалынан аркандар эшилип жасалат. Кийиздер болсо койдун жүнүнөн жасалат. Ал эми керегени бириктиргенде бул эчкинин кайышынан жасалат. Терисинен кайыш болуп жасалат, көктөй болуп. Жооп кабыл алынды, бирок толук кандуу эмес. Кезек кийинки топко берилет. Дилгир тобу негизи эле ошо боз үйдүн жабдыктары эң биринчилерден болуп, койдун жүнүнөн бул боз үй жазылат. Боз үйдүн кийиздери жазылат. Бир гана кийиздери эмес, анын кооздугуна керектелүүчү шырдактар, чыгдан жабык баштагы ошо боз үйдүн жардамынан жазылат. Жана ошондой эле ички жабдуулары дагы боз үйдүн жүнүнөн жазылат. Андан койдун жүнүнөн жазалат. Эми андан кийинки болсо бул эшмелери бул аттын жалынан же болбосо эчкинин тытынан да эшилип жазалат. Жана ошондой эле керегелерди бириктирип туруучу бул көктөмө, бул
Көктөлөт бул топоздун же болбосо уйдун терисинен жасалат. Кезек кийинки топко берилет. Керегеге сайылган бул эчкинин терисинен жасалган көк колдонулат. Экинчиси бул койдун жүнүнөн жасалган шырдак кийиз жасалат. Үчүнчүдөн бул жылкынын кылынан эшме жасалат. Жооп кабыл алынды, бирок тилекке каршы толук кандуу эмес. Турдук бул керегенин сыртынан курчалуучу бул койдун жүнүнөн жасалат. Үзүк дагы жана түндүк жабуудагы койдун жүнүнөн жасалат. Ал эми болсо ошо боз үйдү тартып турган эшме жиптер бул жылкынын жалынан жасалуучу жиптер болуп саналат. Керегеде бири-бирин байланыштырып туруучулар бул эчкинин терисинен жасалган көк болуп саналат. Кыргыздар боз үйдү жасаганда бир нече малдын түрүнөн жасалган каражаттарды колдонушат. Суроо, кайсы малдан? Кийизи койдун жүнүнөн, аркан аттын кылынан, керегенин көктөлүшү уйдун терисинен, ал эми эшик чийдин көктөлүшү эчкинин терисинен. Боз үйдүн түндүгү канча кызмат кылат? Биринчи кезекте эле боз үйдү түндүк жабуу менен ачканда албетте жарык киргизет, күндүн жарыгын. Андан кийинкиси түтүн коломтоо жагылганда түтүндү чыгарат. Ошондой эле жагымсыз жыттарды чыгарат. Андан кийин эң негизги кызматы болуп бул боз үйдүн тулку боюн кармап турат. Өйдө көтөрүп ууктары менен. Тулку боюн кармап турат. Рахмат, жооп кабыл алынды. Жооп туура. Боз үйдүн жыгачын кайсыл табигый зат менен өңдөйт? Ууктары, керегелери талдан жасалат. Ал эми түндүк болсо арчадан жасалат. Рахмат, жооп кабыл алынды, бирок туура эмес. Негизинен боз үйдүн сөөктөрү табигый боек жошо менен боелот. Жооп кабыл алынды, жооп туура. Кезекте 9-суроо. Боз үйдүн кийизинен тамчы тамганда кайсы ыкма менен тамчыны токтотушат? Жамгыр жаганда деген ошол боз үйдөн суу өтпөш үчүн алар деген чекесинен арык казып койгондагы жаган жамгыр, ал деген ошол арык боюнча кеткен. Жооп кабыл алынды, бирок тилекке каршы жооп туура эмес. Суу болсо боз үйгө эки жагынан кириши мүмкүн, бул болсо керегени ылдый жагынан ал жагынан кирбеш үчүн арык казыш керек. Ал эми экинчиси болсо ошо үстү жагынан кириши мүмкүн, ал үзүктөн киргенде демек үзүк кыйшаараак же туура эмес тагылып калган себеби ошондо үзүктү тууралап тартып тагыш керек. Жооп туура эмес, кезекти кийинки топко беребиз. Көк жалтоо негизинен жамгыр жаганда үзүктөн суу кирет, анан суу кирбеш үчүн илгери булгар менен жаап коюшчу. Жооп туура эмес, кезекти кийинки топко беребиз. Эгерде кийизден суу тамганда кыргыз эли аны булгар менен же кайыш менен же болбосо кошумча кийиз менен жаап коюшкан. Туура жооп. Илгери боз үйдүн кийизинен тамчы тамганда балдар. Ал эмне себептен табат тамчы? Кийиз сүзүлүп калганда, кийиз өзү жүндөн жасалган соң, кийиз бошоп калат дагы, суу кийизден өтүп ичин көзөй тамат. Ошол маалда ата-бабаларыбыз боз үйдүн ичинен эле мындай ылдыйраак жакта болсо, колун жеткенине жараша үбөлүк менен же болбосо бийик жер болсо, бакан менен мындай чаап койчу. Чаапканда ошол тамган жердеги кийиз мындай ныкталып, суу жүндөн аралап өтпөй, сырты менен агып кетчү. Кезекти акыркы суроого берели. Боз үйдүн кийизин ичи сыртын эмнеден билебиз? Көк жалтоо биздин оюбузча ичи сыртын билиниши бул ар бир эле кийиздин сыртында же болбосо капталында боолору болот. Алардын өрүлүшү сырт жагына караса анысы сырты болот дагы, ал эми ички жагында өрүлүшү көрүнбөйт. Аягы жип менен бекитилет. Рахмат, жооп туура. Эми балдар сынактын жыйынтыгына кезек берели. Былтыркы чыгарылыштан өзгөчөлөнүп, быйыл бул долбоорго сөз бермети деген жаңы бөлүк кошулганын баса белгилейбиз. Турмушта адамды өстүргөн да,
өлтүргөндө сөз деп келебиз. Демек бул бөлүктө кыргыздын айрым уюткулуу сөздөрү чечмеленип, маани маңызы тереңирээк түшүндүрүлмөкчү. Сөз бермети деген бул кыргызда көп сөз бар да. Көп төл сөздөрү бар. Ошо кыргыздын төл сөздөрүн ачып берүү, ошонун тереңдигине жетүү. Кыргыз сөз сыйлаган, сөз кадырлаган, сөз кадырына жеткен элбиз. Бизде көптөгөн төл сөздөр бар. Мисалга келтирсек, дөөлөт, кут, ырыскы, ырыс, күч, кубат, береке, ошол сыяктуу бир көп сөздөр бар да. Негизи эле бүгүнкү төл сөздөр ырыс жана ырыскы. Биз ушул эки сөздү талдамакчыбыз. Биз ырыскы деп да айта беребиз, ырыс деп да айта беребиз да. А экөөнүн айырмасы кандай? Ошону азыр талдамакчыбыз. Силер балдар ушу эки сөздү кандай түшүнөсүңөр? Ырыс жана ырыскы. Мен оюнча бул ырыскы ар бир адамга тиешелүү болот. Мисалы ар ким ар кандай турмуш болот. Ар ким ар кайсы адамга ушу ар бир турмушунда, ар бир күнүндө кандай ага берилип атса, жеңиштери берилип атса, ошол анын ырыскысы болуп эсептелет да. Ырыс деп мен болсо мындай деп айтмакчымын. Ырыс бул адамга бир байлык алып келүүчү кандайдыр бир күч да, ырыс. Ырыс алды ынтымак деп атпайбы? Ынтымак болсо анын ырыскы болот. Ошондуктан бири-бирибиз менен урушпай ынтымакта жүрөлү кыргыз эли. Кыргыз эли ушуну илгери эле билип, ошо ырыс жана ырыскы деген сөздүн түпкү маанисине маани берип, деги эле ушу биздин келерки уртактар, деги эле адамдар ушул сөздүн билишин каалап, ушул макалдарды чыгарган деген ойдомун да. Дагы кошумчалап кетсек, адам бул жашоого өзүнүн буйруган ырысы менен келет. Бирок бардык эле адам ошол ырысын кармап калбайт. Ырысты адам качан сезет? Ырыстын баасын адам качан сезет? Ырыстан тайганда сезет. Адамга ырыс келгенде ал дайыма эле ушундай жашап өтөм деп ойлойт. Бирок ошонун ырыстын баасын билбей, ырыстан тайгандан адам ошону баасына жетет да, ырыстын баасына жетет. Ошону адам дайыма эле аныктап биле бербейт. Деги эле ырыс эмне жана ырыскы деген эмне, ушул төл сөздөрүбүздүн аныктамасынын ичинде кандай тереңдик бар? Азыр бизге ошону кененирээк Гүлнур эжекебиз ачып берет. Ырыс менен ырысканын айырмасы бар. Ырыскы, ырыс бул эмне? Бул биздин жердеп жүргөн жерибиз. Сүйлөгөн тилибиз, түптөлгөн мекенибиз, сакталып келаткан салтыбыз, ушунун баары ырыс. Анан жеке адамдыкын алып караганда ырыс башта деп коет го. Канчалык адамда балдары көп болсо, бул ырыстуу адам деп айтылат да. Анан ошол балдары дагы чоң ийгиликке жетсе, бул ырысы бар адам экен деп айтылат. А ырыскы деген бул сенин жетишкендигиң, ийгилигиң, ошо сен баа туткан дүнүйө байлыгың. Бул ырыскы. Анан ушул жашоодо ырысты кармаган адам болот. Ырысты кармаган адамдар аз. Ырыстан тайган адам болот. Бул ырысты кесирлик кылып, баалабастан, барктабастан, кесирликти балким иштен кетирет, балким ойдон кетирет, балким сөздөн кетирип, ырыстан ырыскысын качырып берет. Бул ырыстан тайган адам. Анан ырыска жакын адам болот. Ырыска жакын адам бул ырыстуу адам менен ырыста тайган адамдын ортосундагы адам да. Ырысты кандай адам кармайт? Ырысты баалаган, ырысты сактаган, ырысты улаган адам ырысты кармай алат. Ырыс кайсы убакта качат? Эгерде ырысты баалабаса, кастарлабаса, баасын билбесе, кесир кылса, анда ырыс ал адамдан качат. Кошумчалап айтып кетсем, карысы бардын ырысы бар деген сөз бар да. Демек биздин ата-энелер булар биздин ырысыбыз экен да. Жана ырыстуу адам бул тукумдуу адам. Артынан асыл тукум калтырып кеткен адам бул ырыстуу адам да. Ырыссыз да адамдар болот да. Буларга ким кирет? Мисалы үчүн ден соолугу начар адамдар. Анан бир нерседен кем адамдар. Кем болгондо эмнеден кем бул? Акылдан кем болуп калышы мүмкүн.
же болбосо мээримденген болуп калышы мүмкүн да. Мерез жана таш боор адамдар бар го, таш боор, мерез, эч кимди сүйбөгөн, бир мээрим деген түшүнүгү жок адамдар болот го. Ошонун баары ырыссыз адамга кирет да. Ырыстуу адам болуш үчүн адам ырыскысын сактап туруш керек. Адам ырыскысын кантип сактай алат? Адам ырыскысын ошол жашоонун тууралыгын көрсөткөн акылды баалап, ошол акыл менен жашап, билбегенин билип жашоодо ошол билимди жашоого ашырып, бири-бирине башкаларга ушундай бир мээрим, сүйүү менен мамиле кылып, ынтымактуу болуп, таарынбай, кек сактабай, бекемдикти бекем кармап, анан өзүнүн мээнетинен жазбаса, адам ушул өзүнө берилген ырыскысын сактап кете алат. Ошол ырыскысын адам баалап сактап алса, ал ырыскы жеке эле бир адамга буйруп калбастан, ал анын тукумуна жана бүтүн элге да буйруп калат да. Бекеринен ушул биздин кыргыз элибизде бир адамдын ырысы менен 1000 адам жашайт деген сөз калган эместир. Ырыстуу адам көп элде болбойт. Ырыстуу адам көп кыйналбайт жашоодо. Ырыстуу адам көп жерде болбойт. Бирок эң негиздүүсү балдар, ырыстуу эл бул жашоодо көп болбойт. Ырыс алды ынтымак деген биздин кыргыз элибизде ушундай сөз бекеринен калган эместир дейм. Бул сөздө абдан чоң тереңдик жатат. Ушундай корутундуулар менен биз бүгүнкү сөз бермети деген кыргыз таануу долбоорубуздун жаңы бөлүгүн аяктамакчыбыз. Рахмат. Муну ошентип кезек өнөр казынасына келип жетти. Бүгүнкү бул бөлүктө заманыбыздын залкар комузчусу, комуз жасоо боюнча чебер уста Намазбек Уралиев комуздун тарыхы жана жасалышы тууралуу баян кылмакчы. Танда эмесе азыр ушу тетиги атам замандан бери кыргыздын ушул негизги бир өнөрүн, көркөм өнөрүнүн бири болгон комуз жөнүндө кеп кылалык балдарым. Мына азыр ушул комуздун кандай болуп келип чыккандыгы жана ушул комуздун кандай болуп жасалышы жөнүндө мен сиздерге кыскача айтып берейин. Аталардан калган уламага караганда балдарым, илгерки бир заманда Камбараттуу атабыз мергенчилик кылып аң улап келатса дейт. Ошо тоо бийик аска зоодун арасынан кетип баратса, кандайдыр бир кереметтүү үн чыгат дейт. Анан эки жагына байлап караса, тетиги асканын бетинен чыккандай болот дейт. Анан ошол жерге тайтыбагын тагып, ошо кийип алып, анан ошол жерге чыгып барып караса, бир зоодун чокусунан экинчи зоодун чокусуна кириле тартылып калган кайберенин чегиси экен дейт. Ошол баа тоонун жели менен ыргалганда ошондой бир зуулдап, ушундай бир үн чыгарып аткан экен дейт. Ой, бул да бир теңиримдин бир жашааны болот деп, анан кийин ошол кылды көрсө баа кайберенин чегиси экен дейт. Ошону чечип алып, анан кийин үйүнө алып келип, эчен бир ойлонуп, анан комуз өңдүү кылып, бир ошол коо деп коет, жанагы короону кармай турган бир кашаалап койгон немени. Ошол жыгачка ичин оюп, анан кийин бир адегенде бир кыл тагып чертип көрсө, кадимкидей үн чыгат дейт. Андан кийин эки кыл тагып, анан үч кыл тагып, анан баягыдан күүнү жаратып биринчи чертип көрүп. Анан бир жерде эл чогулуп, ушундай кызуу бир талаш болуп атканбы, ошол жерге келип, анан кийин баягы колундагы ошол аспапты чертсе, эл таң калып, баягы баары тең тынчып, ошону угуп калды дейт. Анан бул эмне деген нерсе деп баягы сурашса, бул коо дейт да. Бул коо аң улап жүрүп, ошол асканын боорунан кайбиренин чегиси керилип тартылып калган экен. Ошону алып келип, анан коодон ичин оюп, анан кийин жасадым.
Анан ушундан ушундай абас чыгарса болот экен деп ошону айтса, ошол элдин арасында бир акылман аксакал, ой бул коо маселе, бул уз турбайбы, керемет. Мунун атын коо дебей, коо муз деп жүргүн деген сунушту киргизет. Анан ошо менен коомуз деген аспап, музыкалык аспап пайда болгон экен дагы. Анан коомуз элге тарап бара-бара алгачкы черткен күйү камбардын атынан камбаркан деп аталып калган экен дагы. Анан коомуз деген себеби ошо коом деген жанагы эл, көпчүлүк, уста деген маанини билдирет. Демек, мунун мааниси элдик уста, же болбосо элдик чебер жараткан бир ушундай бир касиеттүү, кереметтүү нерсе бир кыргызга буйруган экен. Эми бул баягы эл арасынан келаткан баягы ата бабадан калган улама кыргыз элинде коомуздун эң жакшы өрүктөн чабылат деген сөз бар. Мисалы, биз коомуз жасаганга кам көрдүк дейлик. Бул өзү өтө бүйрөлүктүү, сарамжалдыктуу, колдун жөндөмүн талап кыла турган бир эмгек болот. Өзү баягы тамырына жакын, жерге жакын такай кесип, анан бутагы жок жеринен алат дагы. Ошону баягы таарып, тактайлап. Анан мына берекиндей кылып сомдоп, дегенде. Мына көрүп турасыздар. Сомдоп туруп, анан муну илгерки мезгилде жанагы кыкты күйгүзүп, ошо кыктын астына көмүп, анан кийин 1 ай бою, 2 ай бою ошо таштагандан кийин ошо мунун ичиндеги жанагы чайырдап коет. Болбосо ушунун ичиндеги жанагы нын болот да. Ошонусун чыгарыш үчүн, айдап чыгарыш үчүн ошону кыкка көмгөн да. Анан кийин азыр болсо биз температуралык, термический обработка деп коет. Буга атайын ылайык идиштери бар, ошого салып туруп анан кийин кайнатып, 1 саат, жарым саат кайнатып, анан кийин ошо чайырдын ичиндеги айдап чыгабыз дагы. Анан кийин акырындап көлөкө жерге, жел жок, көлөкө жерге коебуз. Кургак жерге да. Анан ошо жерден анан жыгач өзүнүн ичиндеги ысык нерсе буу менен чыгат, чайыры. Буу менен чыгат дагы, ошо жерден акырындык менен ичиндеги нымы бир тобу кетет дагы. Анан бир топ бир 3-4 ай, 6 ай ошо жерде тургандан кийин анан акырын алып чыгып туруп, көлөкө, бирок желдүү жерге коюш керек. Мынча. Желдүү жерге койгондо багы шамал менен багы калгандымын дагы айдайт. Анан акырындап багы кургай баштайт. Мына ошо мезгилде биз деген муну жукартып, мына береке өзү чоң эле чулуу сомдолгону болуп атпайбы? Жукарта баштайбыз. Мына береке жукарта баштаганда дегенде мына береке аспап ара. Оркинде ичке аябай курч металлдан жасалган ушундай ара болот. Муну ара деп коебуз. Ушул ара менен жанагы тест деп коет. Жол болсо силерге түшүнүктүү болсун үчүн верстак деп коелу. Илгерки заманда тест дечи. Ошогон кыпчытып алып туруп, анан кийин мына коомузду үлгүсү болот өзүнүн. Ошону үлгүнү коюп туруп, анан кийин мына ушу ара менен могулардын баарын таарып тегерете. Мооркинде эмеге алып келебиз. Бул ичи дагы, сырты дагы бирдей болуш керек. Мына ичин көрүп турбайсыздар. Анан мына бооркини ушундай кылып оюп алдыкпы? Ичин дагы бул дагы кырылат, ичи тазаланат. Дагы ушундай бир калыңдыкка бир белгилүү бир керектүү өлчөмдөгү калыңдыкка алып келинет. Ичин кырып тазалагандан кийин анан кийин эми капкактаганга кам көрөбүз. Капкактаганда мына жерлери мына бооркиндей кылып туура таарылат дагы. Анан кийин кичинекей мындай ылдыйраак кылып туруп, анан ошо жерди түп-түз кылып жасап чыгыш керек да.
Ал өзүнүн жанагы түз тактайдын бетине коюлган тиги наждактар болот да, мындай өгө кагаздар. Ошол кагаздарды коюп туруп, анан кийин ошонун үстүнө коюп алып туруп, анан мындайынан коюп алып туруп, анан баягы түздөгөндө мунун бети абдан түп-түз кылып, анан кийин уруу менен түз болот дагы. Анан оореке өзү капкак, өзү Ысык көлдүн карагайы. Ошол комузга эң ылайыктуу болот дагы. Ошол жерден таап келип, анан жука кылып таарып, тилип. Анан жакшынакай кылып оореке көрүп турбайсыңарбы, жылмакай. Жылмакай кылып туруп, аябай жакшынакай даярдап туруп, анан кийин чаптайбыз. Чаптаганда өзүнүн чаптай турган жанагы эмелери болот. Тиги резина, баллон камераларынан жасалган. Ошондой менен арчында байлайбыз дагы, анан кийин килейге отургузабыз. Килей кургагандан кийин анан баарын тең анан моорукундай абалга жеткизебиз. Анан бул иш аракет бүткөндөн кийин анан моюнду моореки эмеси скат деп коет. Эми скат дегенде кандай десем, бул өзүнүн баягы өзү кандайдыр бир өзүнүн жолу болот. Бул оореки жер менен мына жердин өзүнүн кандайдыр бир көзгө көрүнбөйт, бирок жабдык менен караса болот, бир толкундуу болуп кетет да. Биягы мынча өйдөрөөк барып, анан түзүрөөк келтирип, анан биягы кайра ылдыйраак болуп туруш керек да. Анан кийин бул оореки жерин жасап бүткөндөн кийин анан эми моюнун чыгарганга аракет кылабыз. Моюнун чыгарганда өзүнүн оореки ара менен олардын баары таарылып алынат. Анан мына сүргү менен анан жонуп отуруп оореки комуздун моюнун чыгарабыз. Мисалы, моюну моорекиндей болуп жакшынакай болуп чыккандан кийин анан кулак көзөнөктөрүн жасап, мына оореки арткы көзөнөктөрүн жасап, анан оореки маңдайындагы үстүңкү тегин жасайбыз. Бул үстүңкү теги сөөктөн жасалган негизи. Бул пилдин сөөгүнөн жасалган да. Ал эми пилдин сөөгү өтө баягы баалуу материал табылбаган нерсе болгондуктан көбүнчө азыр пластик, ак пластиктен коюлат да булчу. Ак пластиктен коюлат. Анан дагы айта кетчү нерсе, бул эң эле маанилүү нерсеси бул кылы. Биздин ата бабабыз кылды койдун ичегисинен 4 жаш дөнөн кой деп коет. Мына ошол болуп толтурган кезиндеги жайлоодо жайылып денизи ак мындай семиз өскөн ушундай малды ушундай керекке жаратып тамакка же болбосо киши келгенде конокко багыштап ушуну Кудай жолуна деп сойгон мезгилде, анан кийин ошондо ошол кылдын ичегисинен сыдырып жанагы эмелерин, былжырлардын баарын чий менен сыдырып таштап туруп, анан кийин кайра чайкап, жууп, туздап, кичине тузга эметип, тузга сугарып, анан кийин ийик менен ийирип туруп, анан боз уйдун керегесине мындай чатып илет дагы. Анан жанагы оореки балта, ушундай балталарды салмоор деп коет. Балталарды илип салмак менен тарткызып, чойгузуп. Анан ошону кургатып алат. Кургатып алгандан кийин акырын кургагандан кийин мындай ороп алып туруп, анан ошондон тагышчу да. Ошондон жакшынакай үн чыкчу. Мисалы, бул комуз 8.000 сом турат да. Сиздин комузуңуз андан да кымбатыраак турат деп укканда, анын кандайдыр бир сыры барбы же сиздики бир жери жакшыраакпы деп айта аласызбы? Эми жанагы бул профессионал комуздар да. Ошондуктан жана көбүнчө белгилүү ырчылар, комузчулар, акындар алып чертишет мунучу. Анан мунун өзүнүн сапаты жагынан, анан кийин үнүнүн тембиринин жакшылыгы боюнча ошон үчүн тиги жанагы алармандар ошондой баа менен алышат. Бул комуз өзү курама комуз экен. Курама комуз. Бул мисалы үчүн оорекинин баары тең куралып жасалган да, арты бир машка материал, четтеринин баары бир машка материалдан, анан бул моюну дагы ошондо куралып жасалган да. Буган баягы жасалышы боюнча
жумушу азыраак кетет дагы. Анан кийин эми угуучулар өздөрү эми көрсүн. Термелүүсү жагынан. Кайсынын үнү музыкальный. Чоң айырма. Ошон үчүн ошого баа бериш керек. Элем бул клейленип чапталып жасалды деп атпайбы, баары тең бөлүк болуп. Ал эми бул комуз болсо туюк чабылган. Бир жеринде жемеси жок. Мисалы үчүн курамасы жок да. Эмесе балдарым дагы бир күнү силерге баянын айтып туруп аткарып берейин. Бул күнүн аты Эне жүрөгү алтын ордо дейт. Бул күнүн келип чыгышына улуу жазуучу Чыңгыз Айтматов, Чыңгыз атабыздын Найман эне жөнүндө чыгармасы бар эмеспи? Ошону окусаңыздар керек. Ошол чыгарманы окуп, анан кийин ушул күнү чыгарууга туура келди. Ошол чыгарманын таасири менен. Анткени себеби мына ушул күйдө эненин балага кылган мамилеси, ошол эненин тагдыры, баланын энеге жасаган мамилеси жөнүндө бир тетиги 1,5 миң жыл илгери 4-5 кылымда жашаган эненин тарыхы жөнүндө кеп болот экен. Негизги күнүн мааниси балдар ата энесин сыйлап, элин, жерин, ушу өлкөсүн сыйлап, ушул элдин баласы, элдин уулу, элдин кызы болуп, эл үчүн кызмат кылышка үндөгөн ушундай бир жакшы бир тилек менен жаралган чыгарма. Ошону аткарып берейин.
Катышуучулар эртеден кечке таймаш куруп чарчашса, өнөр казынасы бөлүгүндө залкар комузчу Намазбек Уралиевдин тарбиялык мааниси чоң мукамдуу күйлөрүн угуп, муюп, өзгөчө дүйнөгө бөлөнүштү. Ошентип кыргыз таануу долбоорунун алгачкы күнү дагы жыйынтыкталды.